Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың эфирінде 7 күн деген жиынтықтоочу программа жуманын ичинде кандай окуялар болуп кеткенин биз талкуулайбыз. Бизге конокко Бакыт Пакитаев келди, саясат таануучу. Рахмат сизге. Бул убакытта ишемби күнү келгениңизге рахмат. Мен жаңылыктарды жума ичинде болуп өткөн жаңылыктарды топтоп, 3 топко бөлүп койдум. Ошолордун ичинен биринчи тобун окуп көрөйүн кыскача. Президент Жапаров көптөгөн каршылыктарга карабай 2 апрелде жана чет өлкөлүк өкүлдөр деген мыйзамга кол койду. Ал баягы бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга кошумча. Кыргызстанга Кытайдын Шинжаң автономиялык аймагынын өкмөт башчысы Эркин Тунияз келип кетти. Президент Жапаров менен жолукту. Жылдын биринчи чейрегинде эле дүң өндүрүм 248 миллиард сом болду деп айтылууда. Эгерде ушундай эле уланса, анда бир жылдык дүң өндүрүм 1 миллиард сомго жетет экен. 1 миллиард долларга, бир топ чоң жетишкендикте. Акылбек Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу 8 миллиард долларга айланат экен деп билдирди. 24 KG агенттигинин иши 2 апрелде токтотулуп, ага каршы ачылган иш. 15 январда камакка алынган кеңсеси мүлкү кайрадан бошотулду, анткени ээлери алмашты. Маданият министрлиги инсанга жала жабуу же жалган маалымат таратуу үчүн жаза каралган беренелерди укук бузуулар жөнүндө кодекске киргизүүнү сунуштап атат. Бул баягы бир кездеги алып салынган эмеге кайрадан кайтып жаткан сыяктуу. Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн абалын жана селдерди көзөмөлдөө долбооруна Дүйнөлүк банк 50 миллион доллар бөлө турган болду. УКМКнын төрагасынын айтымында былтыр УКМКда 33 адам кызматынан алыныптыр. Алардын ичинен 5-өөнө каршы кылмыш иши ачылыптыр былтыр. А быйыл мына өткөн 3 айдын ичинде эле дагы 3 адамга кылмыш иши ачылып жатат. Бир топ өзгөрүүлөр болуп жаткан сыяктуу. Ушулардын ичинен эң негизгиси деп эмнени айтсак болот? Эң негизгиси ушул менин оюмча коомчулукта абдан талкуулаган иноагент деп коет орусча. Кыска нуска дегендей. Эми мына президент өзү айтпады, кандай да болсо президентте маалымат көбүрөөк бизден. Биз контентте отурабыз. Анан президентте чогулган маалыматтарга таянып, президент айтты эмкиде чет өлкөлүк бейөкмөттөр бардыгы Минюска барып катталып, налог, социалдык эмеге катталып, эл катары эми жүрөт деп айтты. Мурда катталчу эмес беле? Мурда эми мен билбейт экем. Мурда катталса азыр дагы бир шарттар анча-мынча. Дагы бир жолу катталып койсо эмне болот? Мен ошону ойлойм да. Менин оюмча мына берде баягы бир депутат айткан, жакшы менен айткан. Япондор мынтип айтат экен. Ханава сакураги хитова буси деген япондордо бир эме бар экен. Бул аял киши сакурадай болуш керек экен. Сакурадай. Эркек самурайдай болуш керек. Мына ошон үчүн бейөкмөттөр, мына мисалы Кыргызстанда, мына менде бар бейөкмөт, биз катталганбыз, отчеттун беребиз, социалга беребиз. Эми алар деле ошондой кылса, анын неси бар? Бул бир. Экинчи, эгерде мына логиканын 4 мыйзамы бар да. Мына биринчи мыйзамы тождественно эметип көрөлү. Эгерде катталса, анда инвесторлор же ошолорду каржылагандар акча бербей коет дегенди эл түшүнбөй жатат да. Эмнеге? Катталбаса эмнеге акчасын берет? Катталса акчасын бербей, анан кийин айтып атпайбы, ден соолукка булар жардам берип атат, жана башка айыл чарба тиги буга. Ошого мен ишенбейм да. Ошон үчүн менин оюмча берде кандайдыр бир башка бир кызыкчылыктар дай болуп аткандай мен сезип атам да. Ошон үчүн көрө жатарбыз, эгерде чынында эле ушул эл үчүн
өздері жақсы мындай иш проекттерде жардам беріп жатқан болса, ел өзі айтады да, бұларды отырғызбағыла, қорқып атпай бізді отырғызады, бізді еметеді деп. Ел өзі шығады ғой біздің Қырғызстанда. Ел өзі шығып интернеттен айтады, яқтан қайрылады президентке. Мына бұл ишіңер тура емес деп менің ойымша ошондой болуп атат да. Көп уюмдар айтып атат, сырттан жазылған хаттарда дагы мурда деле катталчу, мурда деле отчет берчү деп. Бирок эгерде мурда берип жүргөн болсо, азыр ошолордун да бир копия кылып туруп, же 2 копия, 3 копиябы ошолорду деле берип койгула, мурдагы эмелердин баарын. Маселе чыкпайт эле го. Бул жерде башка бир мен да бар сыяктуу, жана сиз айткандай, бизде маалымат жетиштүү эмес го. Тигилер көбүрөөк билет дегендей. Азыр мурунку президенттерге караганда Садыр Жапаров жаңы саясий экономикалык модель түзүп атат. Эгер мурунку президенттер капиталистик социализмди куруп атса, Швейцария жана башка, то азыр Садыр Жапаров социалистик капитализмди куруп атат. Будун белгиси кайсы? Мына келгенде эле Кумтөрдү элге алып берди. Башка ишканаларды мамлекетке кайтарып берип атат. Азыр bizde Kırgızstan'da mamleketlik işkanalar, mamleketlik buna Kırgız industriya, Kırgız farmatsiya degenler, buna GES'ler kurulatat. Ошон үчүн ел ушуга унсун колдойт. Анткени менчик терде иштеген биздин жарандарыбыз кожоюнга жаксаң иштейсиң, жакпай калсаң ошол күнү кетирип берет экен. Анан декретный отпуска жок, иштеткени 12 саат, иши кылып социалдык маселелерди менчиктерде анча көп көңүл бурбайт экен. Мамлекеттик болсо, аз да болсо, эме да болсо чындыкты издесе болот экен. Мамлекеттик ишканаларда. Ошол үчүн ошол социалистик капитализм деген бул мындай жалпак демленен айтканда бул ошо Кытайдай болуп атат да. Кытай модели ушундай бир саясий экономикалык формация түзүлүп атат бизде. Ошого карата бүт мыйзамдар өзгөрүп атат, ошого карата реформалар жүрүп атат. Ошон үчүн конституциябыз өзгөрдү. Конституция албетте башында көптөрү каршы болду, мен да каршы болдум. Көрсө экономикалык модельди алмаштырыш үчүн бийлик бир колдо болуш керек экен. Бир колдо болбосо көпкө чейин узай берет экен. Мына биз мисалы СССР ураганга чейин Кыргызстан ВВП на душу населения номинал боюнча биз Казакстандан өйдө турганбыз. Азербайжандан өйдө, Түркменистандан өйдө, Тажикстандан өйдө турганбыз. Андан кийин баягы СССР урагандан кийин бизге баягы демократия, нантеги буу келип, демократияны демагогияга айлантып, биз азыр 15 мамлекеттин эң астында турабыз. Тажикстан менен. Бизге баягы демагогия келди, демократия деген. Тажикстанга согуш. Ошон үчүн эгер демократияны демагогияга айлантса, бул согуш менен барабар экен. Мына Украина мурун өйдө болчу. Азыр согуш башталды, бизге түшүп калды. Кыргызстан, Тажикстан, Украина. Бизде демократия, демагогияга айланган, Тажикстан менен Украинада согуш. Бул барабар экен. Ошон үчүн демократияны абайлап пайдаланыш керек. Бул өтө курч нерсе. Өтө мындай бир коомду нары бери баягы ар кайсы жолго, бүдөмүк жолго алып кете турган нерсе. Ошон үчүн демократияны бара-бара, степ бай степ метсе, ошондой мамлекеттер өнүгүп өсүп атат. Дайыр нерсе жанагы мыйзамда чет өлкөлүк өкүлдөр деген жана кошумчада чет мамлекеттен акча алып митинг өткөрүп, өкмөттүн мамлекеттик саясатына, өкмөт уюмдардын мамлекеттик саясатына каршы аракет көргөндөр мамлекеттин саясатына каршы болгон мамлекеттик ишке, саясатка кийлигишкен болуп саналат деп жүрөт. Мындай болуп калып атат да. Президенттик башкарууга өттүкпү? Президент башкарсын, жана сиз айткандай бир колдо бийлик болсун деп, жанагылар бизди шайладыңарбы? Эми анда биздин айтканда жаза кыла дегендей болуп атат да. Биз аткарабыз, койгон максатка жетебиз, силер кийлигишпегиле деп. Ошого байланыштуу болуп калып атат го жанагы Кемпирабад деле, жана журналисттин кыйметкени дагы
камакка алынып атканы, Мадумаров деле ушул жакка кирип кетиши мүмкүн. Анткени мына бизге бердиңерби, ишендиңерби, эми биз мына иштин баарын жазайлы, силер кийлигишпей тургулачы деген сыяктуу. Ушинсе болобу? Ооба, ошон үчүн Конституцияны президенттик деп президент сунуштабады. Анткени мурун биз көрдүк да, парламенттик деп ар бир партия өзүнүн министрин коюп, ал министр эч кимге башы бет экен, премьерге башы бет экен. Экинчи партия губернатору коет экен, үчүнчү партия дагы бир министр коет экен. Ошондо бийликте башаламандык болуп кетип, жакшы мындай бир башкаруу эл көрдү да. Ошон үчүн азыр президенттик конституцияны эл колдоп берди. Ошон үчүн азыр бүт бардыгына Садыр Нуркулович айтпады, мен жооп берем деп. Өзүнө бардын жүктөп, азыр ошол реформаларды жасап атат. Эл көрүп атат. Мына бизде кайсы реформалар болуп атат. Орусча айтканда просвещенный авторитаризм десе болобу? Ооба. Буну президент өзү көрсөтүп атат. Мынакей жакын арада өзүнүн мүлкүн ачык айкын декларация кылды 20 миллион. Элге айтып атат, мына менде жашагыла. Менде ачык айкын жашагыла. Ошон үчүн өкмөт уюмдар, мисалы, мына Жапаров заборду алып койду Ак үйдүн жанында. Мен мисалы Америкага барып бир уюм ачып, ошо президентке айтышым керек да, мына биздин президент заборду алды, силер Ак үйдөн да албайсыңарбы деп. Ала албайт. Эч ким дүйнөдө андай жасаган жок. Бардыгында дүйнөдө Ак үйдүн тегерегинде чоң заборлор турат. Биздики болсо алып койду. Кана. Ошон үчүн бул жерде эми бизде реформа болуп атат. Ошону эми колдон келишинче ар бир жаран өзүнүн колдон келишинче ошого кошумча коюш керек. Бир депутаттын сөзү бар. Кээ бирлер баягы бир туалет курбай, анан кийин өкмөттү күнөткөндө таң калат экенсиң дейт да. Ошон үчүн эгер патриотмун десе, азыр мынакей облигация чыгарып атат өкмөт. Жок деген ошону 1000-2000 сом берип ошо облигацияны алсак, ошол деле жардам. Анткени бул ички инвестиция болуп эсептелет. Мына бизде азыр ГЭСтерде Бала Саруу ГЭСин 2 жылда куруп койду. Эч кимден инвестору жок эле Кыргызстандын бюджетине эле мына салып койду. Азыр мынакей Камбарада бирди да иштеп башташты, биздин эле өзүбүздүн эле акчасы. Инвесторлор азырынча алган атат. Дүйнөлүк банктан, Азия өлкөлөр банктан алган атат. Ооба, булар теогосун. Бул жерден экинчи топко өтүп кетсек, биз бир топ убакыт коротуп койдук, биринчи суроого койгошкон үчүн, экинчи, үчүнчүгө кичине азыраак болуп калат го убактыбыз. Экинчи топко мындай жаңылыктарды коштум мен. Президент Жапаров жылуулук чыгарган ишканаларды жергиликтүү бюджетке өткөрүп, жергиликтүү бийликтер башкарсын деген тапшырма бериптир. УКМК төрагасы Ташиевдин айтымында коррупция каршы күрөштүн натыйжасында казынага 100 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн экен. Салык кызматы биринчи чейректе эле 65 миллиард сом салык чогултуптур. Бул ошондо бир жылда 260 миллиард сом болот го. Мен карап көрдүм атайын, 2022 жылы бир жылда 207 миллиард болуптур. Ошондо мына 50 миллиардтан ашык болуп атат 2 жылдын ичинде. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциялар президенттин иш башкармалыгына өттү. Акылбек Жапаровдун айтымында ипотекалык курулушка быйыл 2 миллиард сом бөлүнгөн экен, каралып. Бирок президент айтыптыр 10 миллиард бериле деп, тапкыла деп. Президенттик администрация мамлекеттик ипотекалык компанияга үй куруу үчүн жер бөлбөй жаткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жазаланат деп билдирди. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчү 7 миллиард 192 миллионго жеткен экен, куб метрге азыр акырындап көбөйө баштады. 2023 жылы өлкөдө 740 000 адам 51 миллиард сом микронасыя алыптыр. Жалпы көлөмү 30%га жогорулаптыр. Адамдардын саны, алгандардын саны 10%га өсүптүр. Ушулардын ичинен жана сиз өзүңүз баштап кеттиңер, энергетика боюнча жылуулук жагына өтпөйлү. Токтогулда токтосок, мынакей 30 жылда 4 гидроагрегаты бар. Бирөөсүн гана эптеп-септеп баягы жамап оңдогон. Азыр мына дагы бирөөнү бүтүрүп атат.
капитальный ремонтты жөн эле оңдобой, мына мисалы азыр биринчи эмеде ремонт кылып атат, ага да кошумча 60 мегаватт кошулуп атат. 60 мегаваттыңар бул өзүнчө бир ГЭСтин кубаттуулугу. Ошон үчүн бизде мынакей Садыр Жапаров келгенде эле электрификация деген баягы саясатты айтты. Азыр мына Кыргызстанда бир 30га жакын ГЭС курулуп атат. Чакан ГЭС, Чоң ГЭС, Куланак ГЭСи 100 мегаваттык. Мына Таласта суу сактагыч бир 50 жыл турган. 1 киловатт энергия берген жок. Азыр 2 жылда Баласорус ГЭСин куруп 25 мегаватт, 100 миллион киловаттка чейин 1 жылда бере турган ГЭСти куруп койду. 2 жылда. Кировдун жанындагы Киров суу сактагычында ошол 50 жыл турган. 1 киловатт жок болчу ГЭС. Азыр мына 2 жылда куруп койду. Өзүбүздүн бюджеттен алып акчаны ошол жерге куруп койду. Бул өзүнчө бир уникалдуу ГЭС, мындай ГЭСтер баягы биздин энергетикте гидростроительный менен биз сыймыктансак болот, анткени чындап технология жагынан абдан баягы заманбап жакшы бир технологияны ошол жерге курушту. Буйруса мына ачылат деп турат. Бул ГЭСтер жана жылуулук жагын жергиликтүү бийликке өткөрүш керек дегенди кандай баалайсыз сиз? ТЭЦтер мисалы үчүн мэрияга карап калат. Муну эми менеджмент, эми президент баягы эмелерди чогултту да. Адистерди. Эксперттерди чогултуп, адистерди чогултуп, ошол жерден бир жакшы эмесин тапты да. Болбосо чындыгында эле энергетика бул өтө татаал. Муну бир энергетикти окутуп, анан эметиш үчүн өтө көп убакыт кетет. Ал баягы башка тармак эмес, бул өтө көп билим керек. Каяктан кайсы ток, кайсы эме, кандай напряжение чыгып, буга абдан илимий нерсе да энергетика деген, бул көп билим керек. Жөнөкөй баягы монтер жөнөкөй эме болуш үчүн да көп билим керек энергетика. Аны ага түшүнбөй кээ бирлер ар кандай эмелерди айтып берет, бирок өтө татаал тармак бул министерство энергетики. Мына ГЭСтер ТЭЦ жылуулук дагы чыгарат да, электрден тышкары. Коррупция менен аябай чырмалышканды. Анткени мына баарыбыздын эсибизде жанагы 386 миллионго ТЭЦтин 3төн 1-ин гана эметкен, модернизациялаган. Эгерде ушунчалык коррупциялашкан тармакты бүт алышып, өкмөт дагы, президенттин администрациясы да киришип атып, ошону мындай бир жөнгө сала албай жүргөн. Азыр мэрияга өтүп кетсе, алардын күчү жетеби ошонун баарын жөнгө салууга? Мына коррупция менен Камчыбек Кыдыршаевич 3 жылдан бери көрүп атат эл кандай күрөшүп атат. Кандай гана адамдар, саясатчылар, биздин олигархтар баардыгы менен күрөшүп атат баягы. Эми бул карательный жагыда ошол коррупция менен күрөшкөн бир канаты. Эми бунун экинчи канатын ойлонуш керек. Муну кандай токтотобуз? Болбосо мына биринчи эле жылы президент өзү айткан коррупцияны токтоткула, Камчыбек Кыдыршаевич айткан токтоткула деп баары бир кетип атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн буну карательный жагына бүт 100% аткарылып атат деп ойлойм. Эми экинчи жагы бул баягы ошол коррупцияны туудуруп аткан, жаралып аткан ситуацияны ошол менен күрөшүш керек да. Ошол менен биз баягы күрөшүп эметсек, мыйзамдарды жакшы келтирсек, ошондо токтойт. Менин бир жакшы немис досум бар, депутат, немистин депутаты. Бир жолу мен суроо бердим да, бул немистер эчтеке урдабайт, ушундай чынчыл эме болосуңар, бизде мына коррупция көп болуп атат, улам бирдеке болсо эле урдай турган эме эле. Бул эмне, бул улуттук бир эмеби же бул кандай десем? Бул немистер же өздөрү силер ушундай силер чынчыл, мындай урдабаган улутсуңарбы десем, жок, немистер Кыргызда эле урдаганды турат дейт. Урдайт, бирок урдай албайт. Мыйзамдар жазылган,
же баарды көрүнүп турат, элдин баары көрүп турат, же ушундай катуу бекитилген урда албайбыз дейт. Ошон үчүн Кыргызда эле биз карап турабыз, жаман нерсе жатса алып алабыз. Ошон үчүн силер мыйзамыңарды ушундай жакшы эмеге кылсаңар, бул адамдын өзү, адамдын өзү касиети ошондой, жаратылышты ошондой. Бул жагынан да бир нерсе мүмкүн. Мурда өкмөт өзү жооптуу болчу, жанагы ТЭЦ-теги нерселерге. Эми мэрияга бергенден кийин тигилер көзөмөл айтып, "Эй, мынаны оңдобойсуңар" деп катуу айтканга укугу болуп калат да. Мүмкүнчүлүгү. Бир чети мыногу укуругу узун болчу да мурун. Минэнерго ар бир ТЭЦке жеткенче шаарга узун убакыт. Азыр мэр өзү контролдосо жакын. Менин оюмча бул кичине баягы уюштуруу иштерине, коррупцияга каршы иштерине ушу жакшы эме болобу деген бир ой. Өкмөт болсо талап кыла алат. Мурда өзүнөн өзү талап кыла алчу эмес. Ооба. Азыр өкмөт мэрлерден талап кылат. Мэрлер өздөрүн баягы караган ТЭЦтерден, эмелерден тез иштегенге шарт түзүлөт окшойт деп ойлойм да мен. Баары бир жанагы сиз мурда айтып кеткендей, биринчи суроо боюнча, биринчи тема боюнча баарын биз билбейбиз, толук 100% маалыматты билбейбиз. Тигилер адистер менен, эксперттер менен акылдашып, талкуулап, көп жолу талкуулап, аны ушундай кылсак оңолотко деген сыяктуу. Мурда деле жанагы бир Кыргызэнерго баарын башкарчу эле. ГЭСтин, ТЭЦти дагы, ГЭСтин баарын бир эле уюм башкарчу. Кийин анын баарын бөлүп салды. Жалал Абад электро, түндүк электро, башка тиги электр станциялары деп чаржайыт болуп кеткен сыяктуу. Эми ошонун баарын балким жөнгө салыш үчүн бир келген сыяктуу. Бул туура, бул баягы тез маселелерди чечиш үчүн ошо жерлерге диверсификация кылып атат деген саясат окшойт. Үчүнчү топко өтсөк, жаңылыктардан. Министр Алымкадыр Бешнелев менен депутат Жусупбек Коргонбай уулу ортосундагы тирешүү уланды, жана парламенттик комиссия түзүлдү. Эми кандай болот көрөбүз. Мектеп директорлорунан пара талап кылганы үчүн эсеп палатасынын инспектору кармалды. Акылбек Жапаровдун айтымында томолой жетимдер 18 жашка толгондо мамлекеттен 500 000 сомдон ала алат. Өлкөдө азыр 1900 ошондой жетим бала бар экен. Аккула ат майданы турган 45 гектар жер аукционго коюлат экен. Баасы 8 миллиард 700 миллион сом болуп, ошондо бир сотка 210 000 доллардан сатылыш керек айланат экен да. Таиландда оор атлетика боюнча дүйнө кубогу, ал эми Арменияда өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө кубогуна кыргыз спортчулар катышып, медальдарга ээ болду. Кыз келиндер арасында футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат, дүйнөлүк эмес, өлкөнүн чемпионаты башталды. Каракол лыжа базасына ноябрдан апрелге чейин 200 000 турист келип кетиптер бир сезондо. Былтырга караганда бул 20%, ал эми адамдар салганда 40 000 адамга көп экен, адамдар санаганда. 2 апрелден тартып Орусиян Мир деген банк карталары боюнча төлөмдөр Кыргызстанда токтотулуп турат. Негедир биздин ошол банк төлөмдөрүн Латвиядагы компания башкарат экен. Латвиядагылар айтып атыптыр, санкция болгон үчүн муну токтотуш керек дегендей кылып баш ийбегенге айлабыз жок деп. Депутат менен министрдин тирешини кандай байлайсыз? Эми жогорку кеңеш. Бул элдин күзгүсү болуш керек да. Эл шайлап атпайбы? Ошон үчүн элде кандай шайлоочулар болсо, кандай ой пикирлер болсо, кандай көз караштар болсо, жогорку кеңеште ошол көз караштарды депутаттар айтып туруш керек. Кандай да болсо, кээ бирлер чынында эле баягы эми элдин арасында бар да баягы адис эместер жана башкалар, ошолорду кез-кезде депутаттар айтып атат. Негизинен биздин жогорку кеңеште көтөрүлбөгөн суроо жок. Жакшы болобу, жаман болобу, бүт маселелер мындай карап көрсөңөр талкуулабаган маселе жок. Ошон үчүн депутаттар маселени көтөрүп атат, өкмөткө коюп атат. Эми албетте маданият керек да, маданият. Анткени депутаттар көбүнчө
балким өстөрү округка барганда кээ бирлер атырылып сүйлөт го депутаттарга. Эмне кылып атасыңар, эмне пайда, силерди шайладык деп. Депутаттар өкмөткө атырылат, эмне кылып атасыңар, эмнеге иштебейсиңер деп. Ошон үчүн өкмөт таарынбай, бул депутаттын иши. Эми бирок маданият керек, маданият, анан ар бир сунуш конструктивдүү болуш керек да. Анткени биз карап отурабыз да. Кээ бир сунуштар эми баягы адис мындай сунуштарды бербейт. Ошон үчүн депутаттарга келгенде да элдер айтат, мындай суроо эмнеге бересиңер? Бул оңой эле суроо, эмнеге деп. Кээ бирлер кайра айтат, туура кылып атасыңар. Канча катуу айтсаңар мамлекетке, ошончо кээ бир элге жагат. Кандай катуу айттыңар деп. Ошон үчүн берди эми Популисттик болуп кетип атабы? Кез-кезде ооба популисттик болот. Эми буга чыдаш керек. Бул парламентте, ошон үчүн парламент. Кез-кезде булар ошо политтехнология, кичине өзүнүн авторитет эметиш үчүн катуу сүйлөп коет. А министрдин күнөөсү барбы жокпу, кандай деп ойлойсуз? Аны текшериш керек. Эми аны комиссия текшербесе, биз бияктан угуп алып эчтеке айта албайбыз. Ал чынбы, чын эмеспи? Кайсы эми комиссия колуна болсо, аны өзү далилдеп бериш керек. Анын үстүнө биздин баягы сотторубуз бар, ошол жерден эметсин. Анан бияктан туруп алып, эми кылмышкерлерге жардам бергенсиң деп атат, тигил айтып атат, Гиппократтын антын бергенмин, ким болбосун, кылмышкерби, баатырбы, баарына мен жардам бериш керекмин деп, тигил депутат айтып атат, үйүңөргө жазап атпайсыңар, аны кылмышкер же башка бир болсо, дароо милицияга маалымат бериш керек болчу деп да, ушундай ок тийген, мисалы үчүн жаратпеген адам келди, текшериличи деген сыяктуу. Же бычак тийген мисалы үчүн. Эми Гиппократ чынында эле айткан. Ким болбосун, эмне болсун, врач болсо жардам бер. Анан кийин укук коргоо органдар болобу, кимдер болобу, ал сенин ишиң эмес. Адам ооруп атабы, адам эмне болуп атабы, сен доктор болсоң жардам бер. Анан тиягын уже башкалар карасын деген Гиппократ ушундай эмеси бар. Эми анын баары биздин докторлор аткарса жакшы болот эле го. Депутат докторлор гана эмес, башкалар дагы аткарса. Башкалар да ошол ошондо анттарды аткарып берсе жакшы болот. Берген убадаларын аткарып. Анан дагы бир нерсе айтылып кетти. Эгерде ошол башка чет өлкөдө менин үйүм болсо, эмнем болсо, силерге берем деп тапсаңар мен берем деп. Бирок баарыбыз билебиз, эч ким андай адамдар өзүнө каттабайт да, башка бирөөгө каттап коет да. Иши кылып башкага каттатсам да мен ошо подарка кылам деди го. Антип башкага дегенди аны таба албайт да. Документтер боюнча, кагаз боюнча таба албай калат да. Башка бирөө катталган болсо. Кыйын го. Анда жакшы бекиткен окшойт. Кыйын эметес. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Эми көрө жатабыз го. Анткени ушундай деңгээлге чыгып кетти. Муну андан ылдыйраак деңгээлде эле чечип койсо болмок экен, балким мынчалыкка жеткирбей, менин оюмча. Рахмат сизге. Биз жуманын жыйынтыктарын чыгарган 7 күн деген программаны өткөрдүк. Бизде конокто саясаттануучу Бакыт Бакитаев болду. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.